Эркин Нурбаев. Бишкек шаардын четинде ошол баарыбыздын жүрөгүбүздө үйгөн муниципалдык ошо полигон иштеп жатат. Ошо полигондун бүгүнкүсү, эртеңки келечеги тууралуу дал ушул ишкананын башчысынын орун басары Адил Назаров бизде конокто. Биз бүгүн экинчи блокто ошол экологиялык системага жана экологиялык чакырыктарга көңүлүбүздү буралы. Сиз эко кеңештин катчысы деп турат бул жакта. Кайсы эко кеңеш кимге карайт жана ошол эко кеңеш эмне менен иш алып барат, ошону айтып койсоңуз кыскача. Бул экологиялык кеңеш былтыр эле түзүлгөн. Анткени бул кара түтүн ыш пайда болгонуна бир 4 жылдай болуп калды да. Күчөдү да, көзгө көрүндү. Көзгө көрүнө баштады. Мурун биз ойлоп атканбыз, бул болсо унаалардан болуп атабы депчи. Жалпысынан айтылып келгенде бул унаалардан эле болуп атат депчи. Ал билесиңер да, адамдын оорусуна так диагноз койбосоң, аны дарылай албайсың да. Ошол экологиялык кеңешке ошо жарандык активисттер да кирет, экологдор да кирет. Жалпы мындай айтканда, бул көз карандысыз аянтчабы бул? Бул көз карандысыз. Бул мындай күчтүү мына өзүбүздүн эле Бишкек шаарынын, Кыргызстандын экологдору кирет бул жергечи. Бул эмнеге бул түзүлгөнү Бишкек мэриянын алдында түзүлгөн да. Анткени ошо площадка түзүп бериш керек, чогулуп турган жерге жардам, кеңеш алгангачы мындай айтканда бул туура чечим болгон да. Анткени эгерде мэриядан да экологдор болбосо, мындай кеңеш керек да, мындай айтканда экспертный мнение деп коет да. Ошол нерсе үчүн бул түзүлгөн да. Анан кийин экологиялык кеңештин биринчи эле кадамы болгон. Ошондой бюджеттен бир тыйын кетирбестен, мындай айтканда жеке инициатива менен, демилгелер менен 50 датчик коюлган да шаардын ар бир бурчуна. Ал датчиктер жана абанын кирдеп аткан санын өлчөй турган датчиктер эле да. Ошол датчиктерди койгондон кийин биз болсо мындай туура маалымат ала баштадык да. Биз ошо ойлоп атканбыз ТЭЦ-тен да болуп атат депчи, бирок ошол аналитикалык маалыматты алдык. Бул кирдеткичтер мындай айткандачы булгап аткан, бул болсо сапатсыз көмүрдөн болуп атыптыр да. Сапатсыз көмүрдөн. Андан тышкары мына эми Бишкектин айлана чөйрөнүндө 47 жаңы конуш бар экен. Ошо жаңы конуштарда баарында эле көмүр жагылат да, көбүнчөсүндө. Газ жагылат, бирок газ кымбат да. Ооба газ өнүгүп атат, көп жерге барып атат, бирок ал кымбат болгондуктан аны чай кайнатып эле, тиги нан жасаганга эле, нан дейм да, тамак жасаганга эле колдонбосо көбүнчөсү колдонбой жатат да. Кымбатыраак болуп атат газ. Анан кийин көмүр жагат да. Көмүрдү эле мына биз шаардын ичинде 5 отун база бар. Ошо отун базада эң негизги келип атканда кара кечеден келет да. Кара кеченин көмүрү бышпаган көмүргө кирет да. Бышпаган көмүрү буруу уголь деп коет да, B2 марки B2. Анан бул ой жаман болгон эмес да. Эми өзүбүздүн көмүрүбүз турса, өзүбүздүн эле көмүрүбүздү жакпайлыкпы деп, анан кийин ошол эски ТЭЦти модернизациядан өткөрүп, анан кийин 100% ошо кара кеченин көмүрүнө өткөн да. Бирок билесиңер, совет орунда бирдеме кылаардын алдында илимий изилдөөлөрдүн баарын катуу кылчу да. Ошол түтөктүн бийиктиги канча болуш керек, кандай көмүр жагыш керек. Мисалы эски ТЭЦ жасалганда бул караганда көмүрүнө ылайыкталган да. Караганда кузбасс сапаттуу, мындай каменный уголь деп койгонда, ошон үчүн буга чейин эч кандай ыш болгон эмес биздечи. Жакшы көмүр келген, жакшы күйгөн да. Жакшы күйгөн, анан зона рассеивания деп коет да. Бул болсо мындай абанда өзүнүн эмелер катмарлары бар да. Кандай кетиш керек да. Ошондуктан бул Бишкек шаарына таасир тийгизген эмес да. Анан кийин мен жеке оюм ошол мындай илимий изилдөөлөр азыраак болуп калдыбы, ооба ошол Кытайлар салды, ошо модернизация кылды, жакшы деп мындай сүйүнүп калганбыз да, эми өзүбүздүн көмүрүбүздү жагабыз депчи. Анан кийин эле бирок кыш пайда боло баштады да. Анан изилдеп көрсөк, ошол жана бышпаган көмүрдүн мындай айтканда майда көзгө көрүнбөгөн частицалары, бөлүкчөлөрү, ошол болсо влажность деп коет, ошо менен биригип, күн сууктаганда эле ыш пайда болуп атат да. Күн сууктаганда ыш пайда болуп атат. Анан бул жерде бир эле чечим бар, бул жерденчи. Эми ушунча акча кетирген, 386 миллион доллар кеткен. Аны биз токтото албайбыз да. Биринчиден бул шаардын ТЭЦи жеби электроэнергия берет. Суткасына 9 миллион киловатт ашык бизге электроэнергия берет. Азыр бизге электроэнергия жетишпей жатпайбы? Аны токтото албайбыз. Ошон үчүн бул жерде бир эле чыгыштап атам, сапаттуу көмүр алып келели. Каяктан? Сапаттуу көмүр эми бизде каменный уголь 20% түзөт, жалпы биздин жана запастардан. Бул түштүк аймакта бар да, таш көмүр да бар.
алайда бар, бул тиги сүлүктүдө бар. Бирок ал жерде азыраак чыккандыктан баасы бияктан да кымбат да. Анан ашып келгенде өтө эле кымбат болуп кетет да. Ошондуктан коңшу мамлекеттерден алсак болот. Алар мындай айтканда темир жол менен алып келсе, эч кандай проблемасыз бизге келмек да. Анан кээ бирлер айтып атат, Адил, сен болсо кайсы казактардын мындай лоббиси болуп атасыңбы, ошолорду реклама кылып атасыңбы деп мындай жаман ойлогондор да бар да. Бар, жообуз. Анда мен бирөөнүн лоббисин кылбай эле, болгондо эле чечүү жолун айтып атам. Анан кийин азыр мына жакында эле ыйгарым комиссия да түзүлгөн. Ал комиссиянын башчысы биздин кала башчысы болуп дайындалган. Анан кийин азыр ыкчам түрдө мындай чечкиндик адамдар кабыл алынып, мен айтып атам, былтыр деле айткам да, сапаттуу көмүр алып келели депчи. Анан азыр мына кара кече жакында эле ачылбадыбы? Жакында ачылып, азыр керек болсо өзүбүзгө көмүр жетпей жатат да. Ошо жепке көмүр жетпей жатат. Анан бул жерде менеджмент да логистикасын туура иштетип, туура баарын мындай тартипке коюп койсоң жакшы болмок да. Анан жакында деле маалымат чыкты, ал жартылай ал көмүр балыкчыдан мындай айтканда кумарлашып келген депчи. Былтыр ошол жептин атынан ошол алып келип аткан компанияларга 80 миллион штраф салынган да. Көмүр сапатсыз чыгып калып. Проблемалар ошол. Бирок күйгүзүлдү да, ошентсе да. Штраф салынды, бирок көмүрү күйгүзүлдү. Эми баягы мындай да, ал көмүрдөн башка көмүр жок. Анан кийин бул жерде мындай айтканда тандоо турат да. Же абабыз таза болот, же үшүп отуруш керекпиз да. Адил мырза, азыркы жепте күйгүзүлүп аткан көмүр, кара кечен көмүрү деп айтсак болобу? Ооба, азыр кара кече эле келип атат. Ооба. Кара кече, анан ошол поставкаларда көбөйтүш керекпиз. Бирок мындай айтканда коңшу мамлекеттер менен дагы ошо сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, анткени көп эле азыр Россияда деле ал тесттер жабылып атат да. Европада баары мындай көбүнчөсү эле электроэнергия менен жылытат, аякта атомный энергия бар, газ менен иштейт да. Алар анткени аларга ден соолук баалуу экен, биз баарыбыз эле айтып атабыз, биринчи байлыгыбыз ден соолук депчи. Бирок ошо көңүл бурбай жатабыз да. Жакында эле мага ошол биздин Минздравтан диаграмма алдым. 2017-жылдан баштап өпкө оорулары мындай кандай кескин түрдө көбөйүптүр диаграмма. 2017-ден да ТЭЦ-те киргиздиби ишке жаңы кескин түрдө өсүп туруп, анан ошол азыр өпкө оорулары ошол мындай бир калыпта кармалып турат да. Өпкө өстү, анын артынан жүрөк оору да пайда болот. Ошондуктан биринчи орунга мен ойлойм, ошол миллиондон ашык биздин жарандарыбыздын, биздин шаардыктарыбыздын ден соолугун биринчи орунга коюш керекпиз депчи. Анткени алар жакшы көмүрбү, жаман көмүрбү ошол жылуулукка төлөп атат да. Алар төлөп атат. Болгондо эле ошол жаңгонуштарда эле 130 000 тонна көмүр жагылат экен, келе сапаттуу көмүр алып келип коебуз. Проблема чечүү жолу ошол, анан кийин эчтеке кылбай отура берсек, андай проблема чечилбейт да. Биринчи орунда сапатсыз көмүр, биз муну баардыгыбыз түшүндүк, көрдүк, чындап аныкталды. Экинчи орунда жеп. Үчүнчү орунда жанагы тигүү цехтердин отходдору дагы жагылат, жеке мончолордочу. Андан тышкары жанагы эле машинелердин дөңгөлөктөрү да жагылат, баягы жеке мончолорду батыраак кысып кетсин дегенде ошолорду аралаштырып, мындай биринчи жагып ийет да. Ызытып ийет, бирок ошол аябай терс таасирин тийгизет да биздин ден соолуккачы. Ошол кара түтүн ыштын пайда болушуна ошол да себепкер да. Анан ооба полигондагы өзүнүн эмесин тийгизип атат, өзүнүн мындай айткандачы зыян тийгизип атат. Андан тышкары жеке унаалар да. Эми жеке унаалар буга чейин болуп келген, жайында деле жүрүп атат, жайында андай ыш деле жок, анткени көмүр жагылбайт да. Көмүр жагылып, жеп иштеп же үйдө көмүр жагыла баштаса эле бул кара түтүн пайда болуп атат да. Бир эле меш, бир эле үй бүлө ошол сапатсыз көмүр жагылганда эле 200 метр радиустагы мындай айтканда абаны булгайт экен да. Ошол сапатсыз көмүрдөн чыккан баягы зыяндуу заттардын аталыштары же болбосо ошо оор металлдар деп атпайбызбы? Алар эмне деп аталат? Душманды атынан таанысакпы дейм да. Аны мына айтканда 2,5 ПМ деп коет да, 2,5 ПМ майда же бөлүкчөлөр да. Ал жөнөкөй эле чаң. Айтканда кадимки эле чаң да. Бирок биздин ден соолугубузга өтө зыяндуу. Ал ошол бөлүкчөлөр 10 ПМге бөлүнөт. Анан эң эле жанагы бизге зыяндуусу 2,5 ПМ экен да.
майдасы деп атат. Майдасы чаң мындай айтканда. Эми чаңдын ичине кирсең деле ал өпкөң толтурат да. Өпкөң толтурат, оорутат сени. Адил мырза, бизде мындай суроо жаралат. Эми бул экология маселеси, бул бир гана Бишкектин же Кыргызстандын маселеси эмес, бул бүткүндөй дүйнөнүн кызыктырып аткан маселеси. Мына мен бул жактан материалдар карап атам. 2025-жылда Глазгодон кийинки дүйнөлүк лидерлер чогулгандан кийинки жыйынтыктар 2025-жылга токойлорду кыйганды токтотобуз деп атышат дүйнө жүзү. 2035-жылы прекратить снижать уголь, сжигать уголь по всему миру деп атат да. 2035-жылга ушул көмүр жагылбайт деп атат. Канчалык реалдуу ушул сандар Кыргызстан үчүн? Биз кол койгонбуз, биз дүйнөдөн сырт жашай албайбыз. Дүйнөнүн бир бөлүгүбүз, дүйнө барган сайын аламдашып баратат. Анан ушул келишимдер Кыргызстан баягы жоопту да. Кантип ойлойсуз? Реалдуубу? 2035-жыл мына эртең эле келет да. Эми баары эле биздин экономика такалат да. Жана айтып атпайдыкпы, эмнеге көмүр жагып атат, газ кымбат болуп атат да. Адамдардын мындай айтканда кирешеси көтөрүлсө эле газга өткөрсө болот да. Бирок мен бул жерде ойлондурган нерсе, мына жакында эле ООНдун мындай отчету чыкты. Ошо биздин аймакта жалпысынан Орто Азия аймагында кургакчылык экен да. Биз азыр мактанып атабыз, бизде суу көп депчи. Бирок суунун азайганын өзүбүз көрүп атабыз, кургакчылык мына келет атат. Анан кийин мен ойлойм азыр гидроэнергетика деле бул токтойт да, бара-бара бул азаят да. Суу, мындай айтканда таза суу жетишпей калат да. Ошондуктан мен ойлойм биз болсо альтернативдүү энергияга өтүш керекпиз да. Күн энергиясына өтсөк болот. Мына коңшу Өзбекстан кылып атат, шамалдын энергиясына, андан тышкары мен ойлоп атам, атомный электростанция деле биз курсак болот да. Бизде бул Россияда гана эмес, бул Европа мамлекеттеринде мындай айтканда энергия алыш үчүн алар куруп атат да. Бизде уран бар. Бизде ошол урандын мындай сапатын обогащение деп 1% эле көбөйтөт да. Көбөйтүп өзүбүздүн мындай алга жакшы мындай высококлассный адистер керек. Ошону кылсак мен ойлоп атам. Анткени чакан гэстердин эле чыккан энергиясы кымбат да, 5 сомго чукул болот. Электроэнергия, тиги солнечный энергия деле ушу 5 сомго чукулдап калат экен. Ооба эң арзан болуп келген гидроэнергия да. Бирок азыр мындай алдын ала 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл алдын ала ойлонуш керек болуп атат. Билесиз, түшүнүп атасыңар да. Азыр 1 жылга план түзө албай жатабыз, бирок азыр 30 жылга түзүш керек болуп атат да. Эгерде ушундай кургакчылык келсе, эмне кылабыз? Эмне кандай кадамдарга барабыз, эмне иш кылабыз депчи. Ошондуктан азыр эң биринчи приоритеттүү маселе бул экономиканы көтөрүш да. Бул коррупцияны жоюу, бул жалпысынан терең реформа жүргүзүү, гос аппаратты азайтуу, анан кийин ошол гос службага мына мыкты адистерди алуу да. Баягы түгөнбөгөн айланпа болуп атат да. Баягы туюкка айланпа болуп атат да. Замкнутый круг. Адил мырза, замкнутый круг. Чындыгында смог, тазалык, экология дегенибиз менен канча сүйлөшөбүз, бирок бүгүн сиз ошол мамлекеттик кызматкер катары мына жаңы мэр, муниципалитеттин командасы да жаңыланды, шаардык кеңештин дагы состав жаңыланды, шайланды. Бизге мындай көзгө көрүнүктүү мындай реалдуу кадамдар болобу жакынкы арада же ал жакта дагы туюк? Эми могу жаңы мэр келгенге чейин мен ишенген эмесмин да, ошол госсистемада таза адамдар бар депчи. Бирок ушу жаңы мэр келди, таза иштеп атканын биз көрүп атабыз да. Бирөөдөн бир тыйын албайт да. Мындай айтканда балык башынан дейт. Бирок ушу адамга жол берип иштетсе жакшы болот эле да. Биздики кыргыздыкы көрө албастык да. Иштеп аткан адамды иштетпейбиз да. Иштеп аткан адамды иштетпейбиз, жамандайбыз. Өзү мындай таза эле күнү түнү иштеп атат. Мен аны көрүп атабыз да, күнү түнү. Ачык айтып атат. Силер болсо мына могу расходторгочу мен силерди бирөөңөрдү сураган жокмун, бизге мага стол даярдап койгула, тиндей кылып койгула деп. Бирөөңөрдү боюңарга илген жокмун. Анын баарын токтоткула. Алган киши, коррупция кылган кишини азыр мына сразу эле жумуштан алып атат да.
чечкиндик адамдарга барып атат да, эч кимди уккан жок. Тигин кимдин тууганы, депутатпы, ким деп укпай эле жумуштан алып атат. Иштеп аткан адамдарды кайрап келип атат да. Мына мени жумуштан алып койгон, кайра ошол мэрибиз ишеним көрсөтүп, ооба сен иштеп аткансың деп кайра жумушка алып келди, кайра коюп койду. Ошого рахмат. Адил мырза, ишиңер оңой эмес. Биз албетте көрүүчүлөргө да кайрылып кетсем туура болобу? Мындай шаардын тазалыгы, экологиянын тазалыгы, балдарыбыздын келечеги дегенде бул эми мамлекет менен жарандын ортосундагы диалог да. Мындай баарыңыздарды чакырам ушул учурдан пайдаланып. Ошо тазалык маселеси, таштанды маселеси. Биздин жумуш оңой да, жеп, ичип, анан барып тырс этип ордуна салып коюш керек. Биз эми ошону да үйрөнө элекпиз бүгүн сөздүн ачыгы. Ал мусор барып, таштанды барып, кайсы жакка барып, кандай конуп, кандай залгасын тийгизип атканын мындай кээде ойлонбойбуз деле да. Адил мырза сыяктуу мамлекеттик кызматкерлер бүгүн дымактуу, бүгүн жаңы өзгөртүүлөр киргизели деп турат. Мен ойлойм, ушу жарандык аң сезимдин жетик болгондугу бул ошол мындай жөнөкөй алгоритмдерди сактоо да. Анан кыш келди, свет, баанын кымбатташы, мунун бардыгы актуалдуу маселелер. Бүгүн биз мындай орусча айтканда без цензуры ушул маселелерди ортого салабыз. Конокто Бишкек санитардык полигонунун муниципалдык ишканасынын башчысынын орун басары, эко кеңештин жанакы Эркин Аянчанын катчысы Адил Назаров болду. Чоң рахмат сизге, Адил мырза. Ишиңизге ийгилик болсун, баарыбызда ден соолук болсун эми. Эртели кечпи ушул кара түтүн душманды жеңербиз биримдик менен. Азыр бизде конокто кийинки меймандарыбыз бар. Биз